Мэриясы Көкүмбий көчөсүндө жаңы басылган асфальттын кайра сүздүрүлгөнү тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык, асфальттын биринчи кабаты басылгандан кийин текшерилгенде жолдун астында нымдуулук болгону аныкталган. Мындан улам асфальтты сүздүрүп кайра басуу чечими кабыл алынган. Ал эми жолду тендерди утуп алган компания өз эсебинен куруп, мамлекеттен каражат коротулбай турганы айтылды. Бул жерде асфальттын алынган себеби биринчи катмар басылгандан кийин адистер тарабынан текшерилип, сапаты жакшы эмес. Анткени астында нымдуулук бар, ошон үчүн тез бузулуп кетүү ыктымалдуулугу күчтөгөндүктөн асфальт сырылып, кайрадан басуу алдында турат. Буга эмне негиз болду? Негизин мен сиздерге чечмеленишин азыр жеринен түшүндүрүп берем. Жолго жакын жерден дренаж канал өткөн. 30га жакын дренаждан суулар келип, бир канал болуп агат да. Билесиздер, Уна базардын жанындагы бул канал. Мына бул жактан бир дренаждан келип атат. Базардын тегерегиндеги дренаждар, мондай кошумча ар жактан келген 30 дренаж эч качан мына акыркы 20-30 жылда дээрлик тазаланбаптыр. Тазаланбай бүт көзү толуп, өзүнүн нугу менен ар кандай жол табып агып келип турган. Ошонун натыйжасында жолго суу тебип, бул жактагы оңдоп түзөө иштеринде тоскоолдук жаратылган. Сиздерде суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн текшерген эмес, бул жерде суу барбы жокпу деп. Текшерилген, жол эрте башталган билесиздер. Мына жаз айларынан эле бул жерде асфальтка даярдоо иштери башталып, жумуш жүрүп жаткан. Текшергенде жол тараптан казылган суунун деңгээли төмөн болгон. Ал бир коркунуч жаратылбайт деп, коркунуч жок экендигин негиз кылып, подрядчиктер баштаган. Бирок азыр мына жай мезгили келип, мөңгөлөрдө суу агып, дарыяларда суунун нугу көтөрүлүп, суу көбөйгөндө бул жапалак Уна базардын тегерегиндеги дренажда дагы суу көтөрүлдү. Ага кошумча мына могул жаңы түзүлүп жаткан базарларга өтүүчү уналардын көпүрөсү салынган бул жерлерден. Көпүрөгө мондай суу түтүктөрү коюлуп, алар жанына азыр барып көрсөтөйүн, шагыл менен толтурулуп, дренаждан 30 дренаждан келген суунун көлөмүн тосуп калганда бул жерден. Мындай көпүрөдөн 3 көпүрө бар. Бир мындан ылдыйда бир, дагы бул тарапта бир көпүрө бар. Азыр 3 көпүрө тең ачылды. Суунун нугу бир топ азайды. 1 метрден баштап 3 метрге чейин деңгээли азайды. Көрүп атасыздар, мурунку абалы кандай болчу. Ошонун негизинде азыр жолго суу чыгып кетпей, деңгээли азаят деп адистер менен кеңешип, бул жердеги көпүрөлөрдүн баары бузулуп алынып салынды. Мына мен сиздерге ошол чыгып кеткен сууну көргөзөйүн. Мына 2 метрден эле суу чыгып кетти. Мондай болчу. Бул азыр жолго жакын жер. Бул жерде тротуар бар, лоток бар, андан кийин жол. Бул жакта дагы ошол суунун көлөмү көтөрүлгөндө, дренажда суу көбөйгөндө бул жакка дагы тебип атат. Азыр учурда мына техника, атайын техникалар иштеп, бүт тосулган, мына тазаланбаган жерлерди алып, нугун түшүрүп атат суунунчу. Дээрлик тазаланган эмес. Ош шаардын мэри Жеңишбек Шерматович тапшырма берип, бүт ошол тоскоолдук жараткан суунун нугун көтөрүп аткан, дренажды тосуп аткан жерди тазалап, көпүрөлөрдүн баарын ачыклап, бузгулай, кеңейткиле, өзүнүн калыбына, ордуна келтиргиле деген тапшырма берген. Анын негизинде азыр четинен жасалып келе жатат. Четинен жасалып, бошотулуп, тазаланып, ачылып келе жатат. Азыр бул жерде жол курган жолчулар, курулуш башкармаларынан, мэриядан, ошондой эле адистер, технадзор бүт баары турат. Азыр суунун көтөрүлгөн деңгээли төмөндөдү деп айтып жатышат. Мына азыр бул жерде дагы атайын өлчөп атышат. Бул жерде изин көрүп атасыздар да, кайсы жерге чейин келип турган суу ным болуп турат. Азыр ал азайды. Ошонун негизинде бул жердеги асфальтты кайра алып, азыр дренаждын суусун жолдон төмөн деңгээлге түшүрүп, агызып кетиргенден кийин жолдун негизи даяр, кайра асфальт төшөлөт. Көпчүлүктө суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн чыгаша болду, ал ким төлөйт деп. Бул толук түрдө чыгаша
жол куруучу компания тарабынын эсебинен курулат. Кайра жасалат. Мэриядан, жергиликтүү бюджеттен, мамлекеттен бир сом кайра акча кетилбейт. Башында бекитилген сметага сапаттуу адистер көзү жетип, жол жакшы болду дегенде кабыл ала турган жол салынат.